Assalamu alaikum достор. Бүгін сіздерге чарчоо тууралуу айтып бермекчимин. Анткени азыркы учурда бул дагы өтө актуалдуу маселе. Баарыбыз эле чарчап жүрөбүз. Биринчи, мунун табигый же болбосо ар бир адамда боло турган чарчоо түрлөрүн айтайын. Эгерде сиз эртеден бери кандайдыр бир оор физикалык активдүүлүк менен иштеген болсоңуз, мисалы курулушта иштейсиз дейли, же болбосо өзүңүздүн короңузда эле бир кандайдыр бир иштерди кылдыңыз дейли, демек бул учурда чарчасаңыз бул норма болуп эсептелинет. Эгерде уйкуңуз чала болуп калган болсо жана ошонун натыйжасында дагы алсырап кыйналсаңыз бул дагы норма катары эсептеле берет. Жана дагы эгерде кандайдыр бир эмоционалдык зоругун натыйжасында стресс болуп чарчаңкы болуп калсаңыз бул деле норма болуп эсептелинет. Ушул үчөөнүн сырткаркы бардык чарчоонун түрлөрү, алсыроонун түрлөрү норма болуп эсептелбейт. Жана биз бул учурда адамдын организминен кандайдыр бир ооруларды издеп башташыбыз керек болот. Демек, эгерде сиз чарчоодон кыйналып жүргөн болсоңуз, анын себебин жок кылууну ойлонуңуз биринчи кезекте. 3 түрү бар чарчоонун, 3 баскычы деп айтсам деле болот. Эгерде 1 айга чейин боло турган болсо, биринчи деңгээл болуп эсептелинет. Экинчисинде 6 айга чейин ушундай алсырап, чарчап жашашы мүмкүн адам. Үчүнчүсүндө болсо 6 айдан ашык убакыт бою кыйналып жүрө берет. Негизи эле ар бирибиз кыйналабыз, көп нерсе маани бербей ушинтип убакыт өткөрүп жүрөбүз. Негизи бул деле маани бере турган жана кайсы бир ооруга байланыштуу болсо дарыланыш зарыл болгон шарт болуп эсептелинет. Эгерде сиздин абалыңыз ушундай өзүңүз үчүн ыңгайсыз болуп атса, кыйналып жүрсөңүз жана өдөдө айтылган факторлорсуз эле көп убакыттан бери алсырап жүргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек. Анткени өз алдыңыз өзүңүзгө эч кандай диагноз кое албайсыз. Демек, терапевтке барасыз, ал сизге керектүү жардамды көрсөтөт. Биринчи кезекте эмнени текшеребиз? Биринчи кезекте сиз менен сүйлөшүү болот, опрос деп коебуз. Сүйлөшүп, сиздеги болгон симптомдор, иштеген ишиңиз, уйкуңуз, жеген тамагыңыз боюнча көптөгөн суроолор болот. Жана эгерде ошолордун бардыгы нормага ылайык болсо, ошондон кийин гана кандайдыр бир оорулар боюнча суроо башталат. Мисалы, биринчи эле кылына турган анализ бул общий анализ крови деп аталат, кандын анализи. Андан биз болсо гемоглобинди карайбыз. Гемоглобин норма болсо, демек анемия жок. Эгерде нормадан аз чыгып калса, демек анемия болуп, ошол дагы сиздин алсырашыңызга себепчи болот. Биринчи кезекте ушуну карайбыз. Ага кошумча бул жерде лейкоциттерди көрөбүз, кандайдыр бир сезгенүү процесси жокпу организмде. Эгер көп чыга турган болсо, кандайдыр бир микроб сизди кыйнап аткан болушу мүмкүн. Ошондой эле соя деген бар, ошол анализ дагы общий анализ кровдун ичинде болот. Ал дагы нормадан ашыкча чыкса, демек бул дагы ошол организмде кандайдыр бир сезгенүү процесси жүрүп атканын билдирет. Соя нормада эркек адамдыкы 10-го чейин болот, аял адамдыкы болсо 15-ке чейин болот. Ошодон андан жогоркунун бардыгы норма болуп эсептелбейт жана кандайдыр бир нерседен улам организмиңиз жапа чегип жаткан болот. Эми общий анализди кылдык, мында баары жакшы чыга турган болсо, себепти башка жагынан издеп баштайбыз. Мисалы, калган сымал безиңиздин анализин алыш керек болот. Бул жерде ТТГ жана Т4 эркин, свободный деген анализ тапшырасыз. Гормонго эгерде ошол жерде нарушение боло турган болсо, кандайдыр бир бузулуу процесси жүрө турган болсо, демек гипотиреоз же гипертиреоз деген диагноз коюлат. Көп нерсе алсыраган адамга гипотиреоз деген диагноз коюлат. Ага ылайык ошол жетиштүү гормон жетпей, организмдеги зат алмашуу процесстери жакшы жүрбөй аткан болот. Муну биз эмнеден билсек болот? Муну ошол өдөдө айтылгандай биринчи эле эң эле белгилүү симптом бул алсыроо, чарчоо, ишке болгон жөндөмдүүлүктүн төмөндөшү, себепсиз эле салмак кошуу, аз өлчөмдө болсо дагы чач түшүшү мүмкүн, тырмак сынышы мүмкүн, ичиңиз оорушу мүмкүн, колуңуз, бутуңуз, денеңиздин бардык эле жеринде оору болушу мүмкүн. Тилиңиз нормага караганда бир аз чоңураак болуп калышы мүмкүн. Анан сүйлөй албай кыйналышыңыз мүмкүн, дудаланып. Ушунун бардыгы гипотиреоздун белгиси болуп эсептелинет. Ага кошумча аял адамдардагы ушул итеккири дагы убагында келбей бузулуу процесси болуп турат. Жана ошого ылайык дарылоо сунушталынат, дарылык ыкма сунушталынат, аткарыла турган. Эгерде ал дагы норма чыга турган болсо, анда себепти дагы башка жактардан издеп көрөбүз. Мисалы,
диабет оорусунда дагы ушундай белгилер сөзсүз түрдө болот. Экинчи типтеги диабетте көп жылдар бою ушул оору менен адам ооруганын билбей жашап жүрө бериши мүмкүн. Натыйжада бара бир-бирден кошулуп туруп адамды жыгылганга чейин жеткирет. Ошондуктан алдыңкы кезектердин биринде ушул диабетке дагы ошол подозрение деп коебуз, күмөн кылабыз дагы кандагы глюкозанын өлчөмүн текшеребиз эртең менен 8 саат 10 саат ачка болгондон кийин келеси дагы ошол эртең менен ошо каныңыздан сахарды өлчөтүп көрөсүз. Эгер ал норма чыга турган болсо жакшы, нормадан бир аз көбүрөөк чыга турган болсо бул нарушение толерантности глюкозы деп айтылат. Бул болсо азырынча сахарный диабетке, кант диабетине жете элек, бирок бул дагы кооптуу абал. Эгерде өз убагында дарыгердин айтканын кылып, эндокринологго жолугуп, андан туура кеңештерди алып, жашоо образыңызды бир аз өзгөртпөсөңүз, бул нерсе сизди сөзсүз түрдө диабет оорусуна жеткирет жана аны менен күрөшүшкө туура келип калат. Өмүр бою дары дармек менен жашап калууга туура келиши мүмкүн. Андыктан эч качан өзүңүзгө кайдыгер болбоңуз, ар бир нерсеге көңүл кош болбой карашып жүрсөңүз абдан жакшы болот. Жана дагы башка эң коркунучтуу оорулардын бири бул рак оорусунда дагы ушундай симптом болот, бирок бул учурда башка симптомдор дагы бар. Мисалы, кайсы бир жеринде рак болсо, ошол жер өтө катуу оорушу мүмкүн, бүтүн дене жабыркашы мүмкүн, кыска убакыттын ичинде адам көп салмак таштап коюшу мүмкүн. Ушул симптомдордун бардыгы ошол завалдуу шишик деп айтабыз бир жагынан рак оорусу. Бирок негизги бул симптомдор оорунун дээрлик акыркы стадияларында берилет. Башында болсо ошол өйдө айтылгандай алсыроо сыяктуу белгилер пайда болот. Тамак алган табит жоголуп, ушул сыяктуу белгилер менен адам кыйнала берет. Бир жагынан боор ооруларында дагы ушул симптомдор сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Боорду текшертиш керек болот. Андагы анализдерге ылайык дагы дарылык ыкмалары жүргүзүлөт, эгерде ушул боордо дагы кайсы бир оору бар болсо. Негизинен ушул нерселерге күмөн кылабыз биринчи, ушул нерселерди текшеребиз. Баары жакшы чыга турган болсо дагы, буюрса андан башка дагы ооруларга күмөн кылынып, аларга дагы ошол анализдер тапшырылат. Бирок көбүн эсе ушуга чейин эле жетпей эле адам жашоо образынын гана бир аз оңдоо менен эле ушул өнөкөт чарчоодон өзүн сактап кала алат жана жакшы дене сак боюнча жашайт. Негизи эле ушул өнөкөт чарчоого кабылбаш үчүн дагы бир-эки сунушту айтып коеюн, куру болбош үчүн. Биринчиден уйкуну норма кылышыбыз керек. Кечинде эрте уктап, эртең менен эрте ойгоно турган болсоңуз, бул сиздин ден соолугуңузга кылган эң чоң салымыңыз болуп эсептелинет. Андыктан ушул нерсени сөзсүз түрдө аткарыңыз. Жана дагы иш менен эс алууну ушунчалык айкалыштырып кылсаңыз абдан жакшы болот. 1 саат иштесеңиз, эчкор дегенде 10 мүнөт эс алып ушул нерсени аткарып тура турган болсоңуз, жана дагы ара-арада атайын эс алганы дагы убакыт таап, өзүңүзгө жаккан нерселерден алектенип турсаңыз дагы, ошол бирдей жүрүү менен өзүңүздү чарчаткан нерседен бир аз болсо дагы оолактап, өзүңүздү жакшы сезип каласыз. Андыктан ушул кеңештерге дагы көңүл буруңуздар. Албетте тамак ашты дагы мүнөздөш керек. Камырды бир аз чектеп койсоңуз абдан жакшы болот. Организм эң күчтүү тамак сиңирүүгө короткондуктан ошондон дагы көп кыйналат. Андыктан тамакты дагы бир аз өлчөмүн азыраак жеп, бирок ошол бардык нерсеге бай болгон, макроэлементтерге, микроэлементтерге, витаминдерге бай болгон, бирок аз өлчөмдө боло турган тамак аштарды көбүрөөк жесеңиз дагы сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Айрыкча жер жемиштер, жашылчалар рациондо ар дайым болуш керек. Алар дагы ошол сизди өзүңүздүн өтө жакшы сезип жүрүшүңүзгө жардам берет. Негизинен сиздерге жеткиргим келгендер ушулар. Эч качан кайдыгер болбоңуз. Өзүңүзгө дагы, жакындарыңызга дагы. Эгер балаңызды бир ишке жумшай турган болсоңуз, ал көбүнчө эле жалкоолонуп, айткандан кылбай жүрө турган болсо, балким анда дагы кайсы бир оорунун белгилери болушу мүмкүн. Коңгуроо болуш керек сизге. Андыктан жакшылап сүйлөшүп аны менен зарыл болсо дарыгерге дагы көрсөтүп койсоңуз абдан жакшы болот.